Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Арбаңыздар, силер менен кайрадан миграция жаңылыктары, Кыргыз диаспора кеңеши. Сөз баштарынын астында биздин Telegram каналга катталып достор менен бөлүшүп коюңуздар. Себептен YouTube канал жабылышы мүмкүн. Ошол себептен биринчи Telegramдан көрсөбүз, ссылка астында болот. Анан кийин YouTube каналга видеону жүктөйбүз. Урматтуу мекендештер, чукул кайрылуу мекендештер менен сөзсүз түрдө бөлүшүп коюңуздар. 1 октябрдан баштап Москва аэропортторунда келип аткан чет элдик жарандардагы жана чыгып аткан чет элдик жарандардагы сөзсүз түрдө отпечатки пальцев тапшыртып, андан тышкары фотографирование деп коет, сүрөткө түшүү сөзсүз түрдө абзел болуп калды. Бул боюнча мурда ички иштер министринин биринчи орун басары Александр Горовой айткан болчу, бирок 1 декабрь деп айткан. Азыр тездетип калыштыр. Ошол себептен 1 октябрдан баштап сөз түрдө дактилоскопия, отпечатки пальцев жана фотографирование мекендештер тилекке каршы өтүп калат. 2 ача маалымат келип атат. Биринчи маалыматта болсо, бул 24 кежи биздин Кыргызстандын массалык маалымат каражаты Домодедово, Шереметьево жана Внуково деп туруп 3 аэропортту айтып атат. Өзбекстандын массалык маалымат каражаты болсо, болгондо эле Домодедово аэропорту деп атат. Ошол себептен кандай болсо дагы ошого даяр болуңуздар. Чыгып атканда да текшерет, себептеген ошон үчүн эртерээк келиңиздер аэропортко. Процедура азыр кандай өтөт азырынча белгисиз. Анан кийин кирип атканда дагы сөзсүз ошондой отпечатки пальцев сүрөткө алат деп атат. Ошол себептен билет алып койсоңуздар, ошого даяр болуп барыңыздар. Урматтуу мекендешим, эми кайрымдуу болуу оңой эле. Биздин активист мырзалар, уюлдук операторлор менен биргеликте кайрымдуу мекендеш долбоорун ойлоп чыгарды. Баарыбыз телефон менен сүйлөшөбүз, бекер эле акча коротобуз. Ушул мырзалар сунуштап жаткан уюлдук оператордон 555 рубльдан турган безлимиттик тарифин колдонсок, ошонун 20% муктаж болгон, ооруп жаткан, операцияга муктаж болгон мекендештерге кетет. Сурап берүү телефондору +7900 155 15 15, +7900 144 14 14. Кайрымдуулукту бирге кылып туруп, кайрымдуу мекендеш долбоорун колдоп коелу мекендеш. Кичинекей балдар болсо, кичинекей балдарга 6 жаштан өйдө бардыгы ошол процедураны тилекке каршы өтөт. Андан тышкары эл аралык уюмдардын кызматкерлери өтпөй өткөн жана дипломатический статусу бар кызматкерлери өтпөй өткөн калган чет элдик жарандардын бүт баары ошондой болот деп. Бул жерде эмгек мигранттары жөнүндө сөз болгон жок. Бардык чет элдик жаранды атат. Ошон үчүн мыйзам баарына тегиз бирдей экен. Жаңылыктар болсо бул жаатында айтып турабыз. Сөзсүз түрдө анан кийин урматтуу мекендештер, ишкерлерди колдоо максатында биздин кыргыз мекендештер бухгалтерия кызматын ачты. ИП ачам десеңиз, ООО ачам десеңиз, же болбосо налог жагынан, бухгалтерия жагынан кызмат керек болсо, ошо биздин мекендештерге кайрыла бериңиздер. Телефон номери болсо +7991 269 45 65, экинчи номери +7991 269 45 75. Ишкер мекендештерге бул тиешелүү. Жаңылыктар болсо айтып турабыз. Силер менен Кыргыз диаспора кеңеши төрагасы мен Кубанычбек Осмонбеков. Көрүшкөнчө.